Казакстан 2024 жылдын аягына чейин дээрлик 70 миллион тонна мунай экспорттоого ниеттенүүдө. Ошол эле учурда аны өндүрүүнүн көлөмү болжол менен 88,5 миллион тоннаны түзөт. Бул тууралуу энергетика министрлигинин башчысы мажлисте өткөн өкмөттүк саатта билдирди. Алмасадам Саткалиев белгилегендей, өлкө негизинен кара алтынды Каспий Куур консорциуму аркылуу берет. Бул дээрлик 55,5 миллион тонна мунайды түзөт. Атырау Самара мунай кууру аркылуу 8,6 миллион тонна. Калганы Актау порту аркылуу Кытайга кетет. Мындан тышкары министр учурда кошумча транспорттук каттамдарды, анын ичинде Транскаспий эл аралык коридору боюнча иштер жүрүп жатканын кошумчалай кетти. 24 жылга Баку-Тбилиси-Джейхан маршруту аркылуу 1,5 жылга Баку-Тбилиси-Джейхан аркылуу 1,5 миллион тонна көлөмдөгү казак мунайын жеткирүү мерчемделген. Бул багыт боюнча жеткирүүнү жылына 20 миллион тоннага чейин көбөйтүүнүн келечектери изилденип жатат. Баку Супса мунай коорунун мүмкүнчүлүктөрү каралып жатат. Өткөрүү кубаттуулугу жылына 5 миллион тоннаны түзөт. Жеткирүүнүн мүмкүн болгон көлөмү жылына 3 миллион тоннага чейин жетет. Жылына 3 миллион тоннага дейин жетет. Ошондой эле министрдин айтымында Казакстанда кубаттуулугу жылына 10 миллион тонна мунай иштетүүчү жаңы заводдун курулушу каралып жатат. Анын Батыш Казакстан облусунда курулушу күйүүчү майлоочу материалдарды Борбордук, Түштүк жана Түштүк Чыгыш Азиянын рынокторуна экспорттоого мүмкүндүк берет. До 30 года полностью потребность будет покрыта. 2030 жылга чейин муктаждык толугу менен жабылат. Бул заводдун курулушунун башталышы алдын ала техникалык экономикалык негиздемелердин алкагында ошол убакытка чейин бизде кандай муктаждык бар экенин көрсөтүү менен аныкталат. Эгерде курулуштун мөөнөттөрү жөнүндө айта турган болсок, долбоор аяктаган күндөн тартып 36 ай деп белгиленген. 30 до 40 года, когда этот завод должен построен.